Бекказы Алибеков Сузак районунун Кызкөл айыл аймагынын Карамарт айылынан Көкбулак айылына отурукташып, тоок өндүрүүнү 2023 жылдын февраль айында баштаган. Тоокторду Кара Суу районунан 90 күндүгүндө алып келген. Жумушту колго алып баштоо оңойго турган жок. Эң негизгиси чыдамкайлык менен эмгек. 1,5 ай карадык. 1,5 айдан кийин жумуртка кирип баштады. 2,5 ай деген уже 95% жумурткага чыгып, уже кирешеге кирип калдык да. Азыркы күндө жакшы эле кирешебиз. Жем камдаган неме бар, агро айсис деген. Жем чыгарган эме, ошолордон алабыз жемди. Сууну фудук менен, водовоз менен ташып келип койдуруп атабыз. Ильяс Мамасадыков тооктун бардык тарабын түшүнүп келе жатат. Кирешеге чыгууга тоокторду кылдат карап, өз убагында жем суусу, дары-дармегин берүүсү керек. Бул жайда жумушчу эмгек акы төлөнүп, бардык шарттары бар дейт. 250-240 грамм. Өз өлчөмүндө ар бир канага ушул бир баклажкадан төгүп чыгабыз. Андан кийин сал начарлап калган тоокторду карап көрүп туруп, онун да отдельно клетка бөлүп койгонбуз. Алардын бирден экиден алар сал оңолуп калгандан кийин кайра уналарга кайра 4төн кылып кошуп бөлүп кетебиз. Кичине насактаган эле отдельно бөлүп чыгарабыз. Дары-дармегин беребиз отдельно алардан. Мында жалпы 2000ден ашуун тоок бар. Жумуртка багытындагы тооктор болуп эсептелинет. Күнүнө 2000ге жакын жумуртка алынат. Тооктор үй-бүлө мүчөлөрүнө жана жумушчуга гана үйрөнүп калышкан. Бөтөн адам киргенде тооктордун тынчы кетет. Жумурткага болгон талап күч, алуучулардын саны арбын. Жумуртканы магазиндерге, базарларга таркатып атабыз, клиенттерибиз бар. Кудайга шүгүр. Жакшы. Кудай кааласа кийинки жылдан да бир 3000 тоок кошойлу деген эме болуп атат, ойлор болуп атат. Кудай кааласа кылабыз аны да. Тоок багуу бир үй-бүлөнүн киреше булагына айланган. Өкмөттөн жардам күтүп олтурбай, өз күчү менен кирешеге чыккан. Башкысы кандай ишкердикти баштаба ал эмгекти талап кылаары бышык. Барчынай Жанзакова, Чыңгыз Абдыкадыров, Сузак району.